Президент Садыр Жапаров Кыргыз-Өзбек чегарасындагы Кемпир-Абад суу сактагычы тууралуу айтты. Ал мамлекеттик кабар маалымат агенттигине интервью берип, эки тараптуу башкарууда Кыргыз тарап эч кандай чыгым көтөрбөй турганын белгиледи. Мадумаров өмүр бою парламенттен чыкпай отура берип теоретик болуп калган. Практикалык иш жасап көргөн эмес. Ошон үчүн практика жүзүндө кандай иштер болуп каларын билбейт. Бул жердеги форс-мажор деген сөз боюнча өткөндө ушул жылдын жай айында нөшөрлөп жааган жамгырда Сузак районунда канча деген биздин айылдарыбызды сел алып кетти. Ошол күнү биз Өзбек тарапка чыгып, сууну жаба тургула деп жаптырдык. Албетте, сууну жапканда горизонт бир аз көтөрүлөт. Ашып кетсе 20-30 сантиметрге чейин. Эгер жаппаганда андан да көп айылдарыбызды сел агызып кетер эле, деди Жапаров. Президент сууну Кыргыз тарап тазалайт деген пикирлерди четке кагып, андай маселе жок экендигин айтты. Эмне суунун алдына түшүп алып тумшугу менен таш түртөбү же кум шыпырабы? Кыргыз тарап эч кандай чыгым көтөрбөйт деп белгиледи. Кемпир-Абад суу сактагычын коргоо комитетинин камактагы мүчөлөрү массалык башаламандыкка чакырган эместигин айтышты. Бул тууралуу 2 ноябрда депутат Жанар Акаев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Ал белгилегендей, буга чейин 4 депутат Бишкектеги СИЗО 1ге камакка алынган активисттер менен жолугуп келишкен. Кемпир-Абадты коргоо комитети деп камалгандардын баары бир добуштан айтышты. Биз эч кандай башаламандыкка үндөгөн эмеспиз. Ызы чууга үндөгөн эмеспиз. Болгону оюбузду билдирген, тынч жыйындарды өткөрүүнү гана пландаганбыз дейт. Атай Бейшенбек деген жигит менен жолуктук. Аларга басып да барган эмесмин дейт. Телефондон да сүйлөшкөн эмесмин, интернеттен да сүйлөшкөн эмесмин. Жөн эле мен апарып, Facebook'ta пост жазган үчүн апарып камап койду дейт. Headhunter Кыргызстан компаниясы 2022 жылдагы эмгек акылары боюнча отчет даярдады. Маалыматка караганда орточо эмгек акы 120 000 сомду түзүп, ал маалымат технологиялары тармагындагы кызматкерлерге таандык деп табылган. Бул тармакта эң көп айлык акы 454 000 сомду түзгөн. Экинчи орунда эң жогорку маяна 340 000 сом менен консультант кесиби турат. Топ менеджмент алдыңкы үчтүктү жаап, алар орто эсеп менен 88 000 сом маяна алышкан. Ал эми жогорку көрсөткүч 277 000 сомду түзгөн. Эң аз киреше үй кызматкерлеринин арасында байкалган. Айына 81 000 сомдон ашкан эмес. Жумушчулардын эң төмөнкү айлык акысы 1970 сом деп эсептелген. Депутат Шайлообек Атазов спорт министрлигин түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал бүгүн 2 ноябрда жогорку кеңештин жыйынында айтты. Атазов коом спорттун маанисин баалабай жатканын, ошол эле учурда бул тармак Кыргызстандын эл аралык аренадагы позициясын бекемдеп жатканын белгиледи. Спорт тармагын өзүнчө кылып бөлүп чыгуу министрлик кылып. Бул токтом бүгүнкү күндө президенттин алдына жатат, буйруса кол коет. Себеби президент спортту сүйөт деп эсептейбиз. Бирок ушул эле учурда министрлер кабинети тарабынан каршылыктар болуп жатат бүгүнкү күндө. Спортту өзүнчө бөлгөн мамлекеттер кайсы? Өнүгүп жаткан Өзбекстан, Россия, Кытай, Турция, Белоруссия. Бул мамлекеттерде спорт дене тарбия министрлиги өзүнчө ачылган. Биздин жогорудагы тренерлердин жетишсиздиги, алардын айлыгы, бүгүнкү күндөгү фармакология маселеси, спорт комплекстердин жетишсиздиктерин баарын чечүүдө мамлекетте бир вертикалдык спорт системасы, спорт саясаты болуш керек. Аны спорт министрлиги колго алат. Ошондой эле ал жыл өткөн сайын эл аралык абройлуу мелдештерге катышып, байгелүү орундарга ээ болгон кыргызстандыктар көбөйүп жатканын белгиледи. Биздин кыргыз балбандары Американы, Кытайды, Кореяны, Японияны көтөрүп чаап, дүйнөдө кыргыздын желегин желбиретип, гимн ойнотуп атышат. Ошондуктан кыргыздын эртеңки спорт жылдыздарына балта чаппаш керек. Кыргыздын эртеңки генофондуна, улуттун тазалыгына, мамлекеттин дүйнөдө дүңгүрөтүп намысын көтөрүп жаткан спортчуларга тоскоол болбой, ушул биз таап чыккан парламент колдоп токтомду кабыл алып берген токтомду бүгүн президентке алып кетип атканда ар түрдүү оюндарды уюштурбасын деп эсептейт элем. Атазовдун айтымында буга чейин депутаттар тобу спорт тармагын Маданият министрлигинин карамагынан чыгарып, өзүнчө бөлүм кылып түзүү маселесин көтөрүшкөн. Тиешелүү токтомда даярдалган. Буга чейин жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев спорт министрлигин түзүүнү сунуштаган эле.